Эс алуу күндөрдүн маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Коррупцияны мойнуна алган бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Дубайга качып кеткен болушу мүмкүн. Кактус медиа басылмасы жеке булактарына таянып, Матраимов бюджетке дагы ири суммадагы каражат төгөмдөп убада берип, бирок милдеттемесин аткарбай качып кеткенин жазды. Такталбаган маалыматтар боюнча 23-жылдын октябрь айынын аягында дерлик бардык күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин айгай салып тургузушкан. Анда Матраимов Түркияга учуп, андан ары Дубайга өтүп кеткени тууралуу кабар келген деп жазат басылма. Мурдагы бажы кызматкеринин агасы депутат Искендер Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Мен ал үчүн жооп бере албайм, мен өзүм үчүн жооп берем, деди эл өкүлү. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Бүтүн Кыргызстан оппозициялык партиясынын лидери Адахан Мадумаров абактан кат жазды. Саясатчынын кайрылуусу 3-ноябрда жарыяланды. Мадумаров мындан туура 85 жыл мурда 1938-жылы 4-ноябрда күнөөлүү деп табылып, атууга кеткен репрессиянын курмандыктарын эскерип, буйрук бергендер жазаланбаганына токтолду. Саясатчы атылгандардын баары 19 жылдан кийин акталып, бирок өмүрү кайтарылган жок деп белгиледи. Ал курман болгондордун жакындары жан дүйнөнү сыздаткан уулуу сөздөрдү угушканын кошумчалап, алардан ким кечирим сурады деп суроо салды. Мадумаров бүгүнкү күндө да элим аман, жерим бүтүн деген эр азаматтар эл душманы, чыккынчы, эл бузар деген атка ээ болуп отурушканын белгиледи. Бүгүн да өз оюңду айтуу, өлкөнүн келечеги жөнүндө пикир билдирүү, жөн эле адам катары сүйлөп койсоң, сен эл душманы же чыккынчысың. Натыйжада кайран кыргыз ой жүгүртүүгө, келечекти көрө билгенге, бир аз эрктүү жигит кыздарыңдан кол жууп, дагы канчалаган жылдар жалдырама, пикирсиз, эрксиз, жетелеме эл бойдон калар бекенбиз. 85 жыл өттү, а биз дале ошол деп жыйынтыктады ал. Адахан Мадумаров 2-сентябрда ИИМ тарабынан кармалып, ОКМКнын ТИЗОсуна камалган. Ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылган. Абактагы Мадумаров 26-октябрда улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. 2-ноябрда кайрадан УКМКнын ТИЗОсуна кайтып келген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бала бакчалардагы ысык тамак берүү маселесин саясатташтырбоого чакырды. Бул тууралуу ал мамлекеттик бакчаларда балдардын тамагын ата-энелер өздөрү төлөшү керек деген коомчулукта чуу жараткан мыйзам тууралуу пикирин билдирип жатып айтты. Адатта бул мекемелерге социалдык байланыштары күчтүү, көбүнчө камсыздалган үй бүлөлөрдүн балдары кирет. Аялуу катмардагы үй бүлөнүн балдары мектепке чейинки билим берүү менен камтылбай калат. Анда эмне үчүн бүтүндөй эл бай катмардын балдарынын тамак ашына каражат төлөшү керек? Бул социалдык адилеттүүлүк маселеси. Балдарды бала бакчага кантуу жок дегенде 75-80% деңгээлинде болсо, Совет доорунан калган учурдагы саясатты улантуу маселеси көтөрүлсө болмок деп билдирди ал. Анын айтымында Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү менен камтуу шаарларда 35%дан ашпайт жана бала бакчаларга кирүү өтө кыйын. Байсалов бийликтин социалдык жактан аялуу жана жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн балдарына даректүү колдоо көрсөтүү тууралуу сөз болорун кошумчалады. Анын пикиринде мамлекет тараптан мындай балдарга бала бакчадан орун берүү, тамак аш жана кошумча субсидиялар түрүндө колдоо керек. Мамлекетибиздин чектелүү ресурстарын баарына таркатып берүү мүмкүн эмес. Анда ал эч кимге жетпейт деп билдирди Байсалов. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90%га жоюлганын белгилеп, тышкы карыз төлөнүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 4-ноябрда Facebook барагына жазды. Анын айтымында 2020-жылга чейин өлкөнүн 5 миллиард доллардын тегерегинде карызы болсо, анын башкаруу мезгилине карызды үстөгү менен төлөө туш келген. Каатчылыктарга карабай өз убагында төлөп келе жатабыз. Өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуп турса, мындан арыда төлөп кетүүгө толук күчүбүз жетет. Анткени бюджетибизди 2020-жылга чейинки убакытка караганда 3 эсе көтөрүп алдык, деди ал. Президент коррупция 90%га жоюлганы үчүн бюджет көтөрүлүп жатканын кошумчалады. Ошондой эле ал карызды төлөө менен бирге эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдун да көлөмү жогорулап, бир нече жакшы иштер аткарылып жатканын белгиледи. Transparency International эл аралык уюмунун 2022-жылга карата коррупциянын деңгээли боюнча рейтингинде Кыргызстан 2021-жылдагыдай эле 100 балдын ичинен 27 балл алган. Башкача айтканда 185 өлкөнүн ичинен 140-чы орунду ээлеген. Өлкө акыркы орунга канчалык жакын болсо, коррупциянын деңгээли ошончолук жогору дегенди түшүндүрөт.
Жалал Абад облусунун Алабука районуна караштуу Ак Коргоон айылындагы номер 40 Чыңгыз Айтматов атындагы мектепте окуучуларды колго ийне менен сайгылаган мугалим иштен алынды. Бул тууралуу 3 октябрда Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Гүлмира Үмөталиева кабарлады. Буга чейин сот түзүүнгө аталган мектептин мугалими 5-класстын 3 окуучусун ийне менен сайганы тууралуу маалымат тараган. Анда бир окуучунун колуна 17 жолу ийне сайылганы айтылган. Билим берүү министрлиги окуя 24 октябрда болгонун белгилеп, бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Мекеменин маалыматына ылайык кыргыз тили жана адабияты мугалими окуучулар тапшырма аткарбаганы үчүн ушундай кадамга барган. Министрликтен окуучулардын укугу дайым корголоорун, балдарга зордук зомбулук көрсөтүүгө эч кимдин акысы жок экенин белгилешти. Чүй облусунун Панфилов районундагы Кайыңды шаарында 41 жаштагы тургунду өлтүрүп, унаасын өрттөп салган деген чек менен 2 киши кармалды. Маркумдун сөөгү 2 ноябрда саат 11:30 чамасында Панфилов айылындагы алыштан табылган. Ал Кайыңды шаарынын тургуну экени аныкталып, денесинде зомбулуктун белгилери болгон. Ошондой эле сөөк табылган жерден 200 метр аралыктан маркумдун Мазда үлгүсүндөгү толугу менен күйүп кеткен унаасы табылган. Бул боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө маркум 31 октябрда Бишкекке кетип, 1 ноябрда жакындары менен сүйлөшкөн бойдон дайынсыз болуп жатканы аныкталган. Милиция кылмышка шектүү катары Кайыңды шаарынын 25 жана 30 жаштагы 2 тургунун кармады. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди, тергөө иштери жүрүп жатат. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубтун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Кайрат Иманалиев маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин 1-орунбасары кызматынан бошотулду. Маалыматты 4 ноябрда Минкаптан кабарлашты. Өкмөттүн маалыматында ал башка ишке өткөнүнө байланыштуу экени айтылат. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Акылбек Жапаров кол койду. Иманалиевдин ордуна Тимурлан Ажималиев дайындалды. Ал буга чейин президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн баш кадиси эксперти кызматын аркалаган. Иманалиев министрдин орунбасары болуп, үстүбүздөгү жылдын март айында дайындалган.